Şeriatта айтылған сөздер менен. Allah razı olsun sizге дагы. Bir сурайын дедим, кечирим сурайым, кайра дуа деген, кара дуа деген иштейт деп, огам ошо биздин үйгө, ийнеге кара дуа окуп таштап кетиптир. Кантип чечиш керек, кандай кеңеш бересиз, кайсы дуалар менен тазаласа болот? Ийне менен таштап кетиптириздер дейсиз. Чындыгында ошол сыйкыр деген бул бар нерсе. Көз тию деген бар нерсе. Анан эң биринчи инсан өзүнүн эртең менен кечке окула турган дуаларды, мисалы үчүн эң эле жөнөкөйүн айтайын. Фатиха сүрөсүнү 7 жолу окуп дем салың. Бакара сүрөсүнүн башына окуп дем салың. Аятал курсуну окуп дем салың 3 жолу. Кул хуаллахатты окуп дем салың. Кул аузу бирабил фалакты 3 жолу окуп дем салың. Кул аузу бирабил насты 3 жолу окуп дем салың. Китептен карап окусаңыз деле боло берет. Эртең менен кечинде жатарда ушул дуаларды окуп жүрүш керек. Эгерде ушул кандай бир сыйкырдын, кандай бир жин оорулардын кебирки аламаттары болуп, ушундай кыйынчылык болуп, жаман түш көрүп ушундай болсо дагы ушундай кылыңыздар. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңүз машинада отурганда, үйдө жүргөндө, жолдо жүргөндө Кур'ан окуңуздар. Биз эртең менен кечке музыканы коебуз. Үйгө дагы, машинага дагы, телефонго дагы шайтандардын, жиндердин бардыгын чакырабыз. Үйдүн ичи толтура мусор шыпырылган эмес, иди-чаяктар жуулган эмес, үйдүн ичине сүрөттөрдү, бир нерселерди бардыгын коюп алган, итинин мышыгын алып кирип коюп алган, өзү дагы таза эмес, жуунган эмес, гусул жок жүрөт дагы, анан мага шайтан тийди, жин тийди дейт. Сөзсүз тиет да. Өзү гусул кылбаса, тарат менен жүрбөсө, тазаланып жүрбөсө, намазды убагында окубаса, эртең менен кечке зикирлерди окуган болсо, шайтан жин бардыгы келет. Үй тазаланбаса, иди-чаяк жуулбаса, шайтан жин бардыгы келет. Ошондуктан тазалыкты караш керек, сырткы тазалыкты, биринчи ички тазалыкты. Азыркы биз айткандай намазыны, таратыны, гусулуну, зикирлерди, дуаларды азыркы мен айткан. Окуп жүрсө, Кудай кааласа, ушул жин шайтандан алыс болот.